андай бир эме жакшы сөздү айтып коелу. Сабагың сонун болду, молодец. Мисалы лично мага жакты, дисциплинага түштүк. Сонун курстарды сатып атабыз. Анан жанагы зумдар 4 жолу болот деп атпайсыңбы? Ошол наоборот 4 жолу болгондо биз бат-бат окуп бат-бат иштегенге жакшы экен. Мага мисалы жакты. Эптеп 4-5 күн чыдадык, зато мындай эрте сатып баштадык да эрте акчага чыктык. Сабактар жакты мага лично, сонун болуп атат. Жумушта жакшы оокатын кылына берет экен, заодно ара чолодо сатасың. Сонун. Особенно көп сүйлөгөн кишилерге жакшы экен бул эме сатуу менеджерчи. Жөн сүйлөбөй акчага төлөйсүңөр. Ооба, бекер сүйлөбөй калат экенсиң. Ай, ушак аз сүйлөп калдык, ишенесиңби? Мени таң калып атышат элдер. Эмне тиги не как-то вообще бошобой кеттиң деп, убактым жок. Жумушка барам, сатуу жасайм, жумушка барам, сатуу жасайм. Күнөөбүз азайып атат экен, кыскасы. Сонунда жөн отурбай ушакташпай акча тапкыла. Ооба, ошол мага жакты. Бирөө сүйлөсө эле, макул, ишиң бүттүбү, мен шашып атам деп бир комнатага кирип алып сатуу жасап өлдүк баарыбыз. Эми сонунда элестетиңиз, мына жолдо баратып эле телефондон сатууларды ара чоло тамак жаза калып, жооп бере калып, сатууларды жасап эле балаңды көтөрүп алып. Жана бир пачка джим деген семечканы алып эле, жиндүү болуп эле ушак сүйлөп көчөдө отурчу экенбиз ай. Азыр сүйлөгөнүбүз акча болуп калды, жана воздух за деньги дегенди сүйлөгөн бүт акча экен. Убактым жок, отургулачы деп эле телефонго кирип кеттиңер. Ошентип атабыз. Мындай бир айткандай негатив сүйлөгөнгө уже некогда. Только жакшы сүйлөп акча табыш керек. Ооба, лучше клиенттер менен сүйлөшүп акча тапкыла. Вообще, мына силер окуп атып практика кылдыңар, сонун мощный мүмкүнчүлүктөрдү бердим да, Анан мисалы үчүн башка ар кандай сатуу менеджерде иштесеңер дагы мынча көп курстар, мүмкүнчүлүктөр жок да, эстеткиле. Караңыздар. Анан караңыздар, ооба, убактың жок уже негатив сүйлөгөнгө, жаловаться эткенге. Только жакшы сүйлөшүп эле клиент менен сатасың. Ошо. Көп сүйлөгөндөргө прям точка айттыңыз да, точно айттыңыз. Мен тиги Ызаткан Жусупова менеджермин, саламатсызбы, кундуздаштарым, менеджермин деп атыпчы. Тиги больнойлор кирсе эле саламатсызбы деп туруп, тигини аз калып кетип атат. Бирок жана эме сөзүңүз мага өлө жакты да, мындай ара чолодо иштей калганга жакшы экен дебедиңизби? Чынында эле кошумча жумуштар. Ооба, үйдө отурган айымдарга өзгөчө баласын эмизип атабы, бешик тербетип атабы. Балдарын көтөрүп алып иштей берет. Жумушта 1 саат обед кылабыз. Саат 12'de башталат, 1:30-2'ge чейин ушак сүйлөшүп, анан тиги азыр 5 мүнөт чай ичип атам. Болду 1,5 саат, ошол моментти пайдаланып сатуу жасаш керек. Вообще мощный же, мощный. Я вас жду 15-го. Да, Ошол сонун мага лично жакты, ишиңе ийгилик. Ушинтип көп айымдарга жардам берип, көп айымдардын батасы тийип, эми эгиз эркек балалуу бол. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Ооба, чынында эле сонун. Рахмат сизге ушундай сонун оозуңуздун желиңизди аябай дегендей сонун ушундай мотивация берип, маанай тартуулаганыңызга рахмат. Биз курсту бүтө элекпиз, кое тургула, сатуу жасашыңар керек да, койбойбу. Ошо еще начало жасайбыз. Просто айтып атам да, азыр анын үстүндө азыр менин участкамда 4 эгиз төрөлдү. Ошон үчүн эгиз төрөбүз. Элдин батасы дейсиң. Рахмат сизге, чынында ооба, чын жүрөгүмдөн ооба да, кандай иштесеңер ошончо сонун мүмкүнчүлүктөр. Силерге негизи окууда эмес, практика, опытта болбоду, аябай сонун мүмкүнчүлүк. Анан элестеткиле сонун мүмкүнчүлүк болду биз үчүн. Акча төлөп эле 10 күндөн кийин акча таап баштаган сонун эле да. Ооба да, сонун. Анан элестетиңиз, кайра эле ушул мына сатуу менеджерлик февралда